Азыр мен сиздерге мен өзүм кантип жерди чукуп анан эккенмин. Помидорлорду, өсүмдүктөрдү жерди чукуп, аябай терең чукуп анан эккенмин да. Бакалашкаларды мындай кылып экебиз да, мындай кылып труба кылып жасап алабыз да бакалашкалардычы. Анын үстүндө болот. Анан ошону суу куйганда аябай тереңдикке келип, могул жерге топтоло берет да. Бул күн тийбейт буга. Анан бул муздак болуп тура берет. Ошондо каалаган мезгилде буну сугарганга болот. Анан тамырлары терең кетет. Ошон үчүн ушундай помидорго мен атайын терең кылып эгейин деп көрдүм. Ошентип көрсөм аябай жакшы болот экен. Себеби биз каалаган мезгилде буну сугарууга мүмкүнчүлүк алабыз. Себеби бунун күн ысыкта сугарсаңар деле бул терең жердин түбүнө кирет. Жердин түбү болсом терең жагы, ал жер дайыма салкын болуп турат да. Ошон үчүн каалаган мезгилде сугара берсеңер болот. Тамыры болсо тамырына барат. Эң негизгиси тамырына барат да. Бияктан деле сугарса болот, бирок кечинде эртең менен аз-аздан сугарыш керек. Бул техника, бул ушинтип чукуп, терең кылып чукуп эккенимдин себеби жумуштан көп бошой албай калам. 2 жумада бир эле келип калам да үйгөчү. Ошон үчүн мен ушуну ойлоп тапканмын да, ойлоп кылайын депчи. Анан ушунун үстүнөн суу куюп коем. Мен көп суу куям да. Анан ушул келип, ушул жерге тамырлары көпкө чейин жетет да, 1 айга чейинчи. Могул жерге деле сууну коюп койсо болот. Кечинде тамчылап бияка ага берет да. Бирок күндүзү койсо, ал суу ысып калса, бияка тамчы келип ысып, тамырларынан кургатып коюшу мүмкүн. Баягы көргөзгөнүм парактагы эскиз да. Азыр ошону мен биякта казып атканды көргөзөм да силергечи. Ошону мен моякта жасап атаммын. Жерди чукуш керек да, мындай кылыпчы. Азыр жерди чукуп атам. Бул жер аябай таш жер экен. Бирок ошентсе да мен аябай жерди чукуп койдум. Мына бакалашкаларды айткан эскиздеги бакалашкалар. Ушул жактан суу келет, үстүнөн суу куюлат. Скотч деп койгом. Бул бакалашканы мындай эскизде тургандай ичине таштайбыз да. Ошондо суу куйганда эле ошол түгүнө барат. Дароо делечи. Мындай таштар чыгып атат да ичинде. Бул жер тоо да. Ошон үчүн тоо болгон үчүн бул жерде аябай таш көп экен. Чукуган кумдарды ээледим да менчи. Чукуган кумдарды мына бул электен ээлеп өткөзсөм моундай таштар чыкты. Чоң таштар чыкты. Булар ээленген кумдар. Ээленген кумдардын ичинде да майда таштар турат. Мындай көңгө аралаштырам. Жерди аябай зерикпестен эле жерди даярдап алыш керек да, жакшы. Ошондо жер жакшы болсо, ошондон анан өсүмдүк аябай жакшы болот. Биринчи мындай булар перецтер да. Буларды дароо деле алып тамырынан экпейм. Биринчи гүлгө окшотуп эгип алам, көндүрүпчү салкын жерде. Суу болуп калышы мүмкүн, андай болуп калышы мүмкүн. Анан буну ошол тамыры менен, мындай жери менен алып туруп эле анан ошол жака коем да. Анан дагы ичине күл дагы кошуш керек. Себеби моундай күлдү кошсоңор жерди аябай оор кылбайт. Биздин эккен жерибиз аябай жеңил болсо тамырлары дагы аябай кетет да, жакшы кетет. Биздин жерибиз чопко таш болгон болсо ал өспөй калат.